Сыймык Бейшекеев жубайына. Менин тукумумду узартууга 4 жолу өмүрүңдү тобокелге салганың үчүн рахмат сага, жан бергем. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев жубайы Нурзада Жусупжанованы туулган күнүн өзгөчө ыраазычылык жана сүйүүсү менен куттуктады. Сендей жакшыны тагдырлаш кылып кошкон жараткандын марттыгына шүгүр келтирем. Ата-энемди өз ата-энеңдей ардактаганың үчүн. Менин тукумумду узартууда өмүрүңдү 4 жолу тең наркоз алып, тобокелге салган каармандыгың үчүн, бир туугандарыма жасаган сый-урматың үчүн. Жакын санаалаш, үзөңгүлөш досторума кылган меймандостугуң жана мага болгон таза сезимиң үчүн рахмат сага, жан бергем. Сен арзуунун айылында арка бел болуп, махабаттын шаарын курууда көмөкчү болдуң. Буйруса сүйүүнүн бактылуу аралында дагы өзүң менен дөөлөттүү карылыкка чогуу жеткенге Кудайым насип кылсын. Туулган күнүң менен Нурзадам. Эске салсак, Сыймык Бейшекеев менен жубайы Нурзада айым 1995-жылы баш кошушкан. Ортолорунда 2 уул 2 кыз бар. Андан сырткары Ырчы мырза Аваз Акимовду 4-классында бала кылып алып, ырчы катары таанылышына салымын кошкон деп Барс медиа жазып чыкты. Айдар Акаевдин 40-лыгына кимдер келет? 15 март күнү Башкалаабыздын Кайнар ресторанында экс-президент Аскар Акаевдин маркум оолу Айдардын 40-ы келип калганына байланыштуу Куран окутуу расмиси болгону турат. Баттагы Акаев учурундагы үзөңгүлөш чиновниктерден тышкары бир катар саясатчылар, ага тууган, куда сөөгү, дос тамырлаш, тилектештердин баарысы чакырылары Туңгуч президенттин үй бүлөсүнөн Бермет Акаева менен Илим Акаевдер келип, Куран окутуу өнөктүгүнүн башында турары каңкууланды. Учурда бул жактагы уюштуруу иштерин экс-президенттин дагы бир уулу Бекболот Талгарбеков өз мойнуна алып, тизмеден өйдө кимди чакырып чакырбашы көзөмөлгө алууда. Кыргыздын мындайда жаманчылыктан кыйкым издебей, тескерисинче колдон буттан алып, соопчулук көрсөткөн улуу сапаты бар. Маркум Айдар Акаевдин жаткан жери жайлуу, топурагы турку болуп, ага карата окулган Куран кабыл болсун. Көңүл айтабыз. Булак де-факто. Ырчы Чолпон Талипбектин сиңдиси келин болду. Ырчы Чолпон Талипбектин эгиз сиңдилеринин бири турмуш жолуна аттанды. Тагыраагы модель Таиланддагы каникулда Гужун Пёго кантип турмушка чыгууга болот тасмаларында роль жараткан Мадина Талипбек сүйүктүүсүнө турмушка чыкты. Учурда АКШнын Чикаго шаарында окуп жаткан Медина айым үлпөт той Кыргыз өлкөсүндө болорун айтат. Менин жолдошумдун аты Аскат. Экөөбүз Инстаграм аркылуу таанышып, 1 жылдан ашуун кыз жигит болуп жүрдүк. Аскат көп жылдан бери АКШда жашайт. Менин бул жакка келгениме жарым жыл болуп калды. Бир апта мурда Аскаттын ата-энеси АКШга келишип, бизге батасын беришти. Кыргыздын салты менен кайненем мага сөйкөсүн, ак жоолугун салды. Жолдошумдун ата-энеси Таятам, апам менен видео байланыш аркылуу таанышышты. Таята менен апам дагы бизге батасын беришти. Буйруса үлпөт тоюбузду күз мезгилинде Кыргыз өлкөсүндө өткөрөлү деп жатабыз дейт ал. Булак Суперкежи сайты. Райса Атамбаева Сапар Исаковдун эгиз уулдарын көрүп чыкты. Экс-премьер-министр Сапар Исаковдун уулдарын көргөн экс-президенттин жубайы Райса Атамбаева уулдары Сейит, Кадыр, жакын замандашы Султанбеков жана экс-мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун жубайлары барышты. Алгач уулдардын энеси менен терезеден көрүшүп, Райса Атамбаева врач эне катары оорукананын дарыгерлерине жолугуп, эненин баланын абалдары менен таанышып чыгышкан. Булак аргумент кежи.